Biz City kuruluş kampanyası, Business House kuruluş kampanyası büyükten sunday. Ait bayramlarımız için 209 530. Ии курулуусу Айт майрамы О-Сити IT шаарчасында өзгөчө саамалык менен белгиленди. Анда атайын келген коноктор үчүн акысыз лотерея уюштурулуп, 300 баалуу белектер коюлду. Лотерея 2 баскычта иш-чарага келген коноктор үчүн жана аталган шаарчадан батир алган жарандардын арасында өткөрүлүп, башкы байгеге автоунаа коюлду. Башкы байгени О-Сити IT шаарчасынан турак жай сатып алган Жайнагүл Акматова аттуу Өзгөн районунун тургуну утуп алды. Ал Айт майрамына карата аталган шаарчада өткөрүлүп жаткан майрамдан кабарсыз болгон. Бирок лотереяда үй алган жарандардын баарынын тизмеси киргизилип, ийгилик Жайнагүл Акматова аттуу кардарга жылмайды. Уюштуруучулар ага телефон аркылуу байланышып, башкы байгени утуп алышы менен куттукташты. Жайнагүл эже, siz О-Сити IT шаарчасына мына ушунча эл күбө, 5000 адам күбө. Көрдүңүздөр? Автоунаа! Кадырлуу майрам болуп эсептелген Айт майрамына арналган самалка 1000ден ашуун коноктор катышып, баалуу белектер ыйгарылды. Лотереяга муздаткыч, үй тиричилик буюмдары коюлуп, келген коноктор белексиз кайтышкан жок. Үй алған қардарларға да бір велосипед қойбайлы бір онға. Өткөндө келип, ошо документ турлап кетиштеле, Турдубаев Икбулов деп, ошо үй балам утуп алды азыр. Негизи күтөптүңүздөр ооба, чыгып калса экен деп тилек кылып аттык эле. Ооба, жакшы болуп атат, ошо өнүгүп атат. Кудай кааласа дагы өнүгө берсин, жакшылыктар боло берсин. Элдер ушинтип О-Ситиден, башка компаниялардан үй ала берсин, жакшылыктар болсун. О-Ситиден механизатор болуп иштейм. Шуга дейин бир белек чыкты, шуну жетип алдым. Үй алганбыз. Мында почти 1 ай мурун үй алдык эле. Мына результаты келип атат. Жакшы, рахмат О-Ситиге. Аябай ишендик. Ишеничтүү экен. Башка фирмаларда эмес, аябай жакшы экен. Силер дагы алгыла, уткула. Ошондой эле майрамдын урматына даамдуу тамак аштар дагы уюштурулган. Иш-чара концерттик программа менен да коштолду. Аталган шаарча мындай самалыкты жыл сайын уюштурууну улантат. Шаардыктарга жакшы маанай болсун, ушундай байрам менен куттуктап коелу деген ойлор менен ошондой бир иш-чараны өткөргөнбүз. Уюштуруп жатабыз. Азыр элге аш таратып, аш берип, анан сырткары ошондой бир белектерибиз бар, белектер таратып дегендей. Ошол ойлор менен бүгүнкү иш-чараны баштадык. Бул жерде эми эки түрдүү болуп атат. Биринчиси биздин кардарларыбызга, экинчиси биздин меймандарыбызга деп туруп эки түр менен кылып атабыз. Бул иш-чараны биз азыр пландаштырып, буюрса жылда ошондой нерсени өткөрүүгө, ошондой элибизге жакшы бир маанай бергенге, элибизди ошондой сыйлыктар менен сыйлаганга пландаштырганбыз. Буюрса жылда ошондой болот. Белгилей кетсек, О-Сити IT шаарчасы Бекмат Усмонов көчөсүнүн 19Б дарегиндеги 72 гектар жерге курулуп жатат. Анда жалпы 12.000ден ашуун батир курулууда. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектлерди салууда каралган, ага ошо коммерциялык жана IT объектлери курулмакчы. Алмагүл Эрке, Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.